Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala hayr halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah kitab-ı Tevhid, Tevhid kitabına sababımızda olantabız. Bugünkü bölüm Kurbanlık kılуу jönündө. Kan çıgarуу, kurbanlık çalуу ошол тема боюнча. Мурунку бөлүмдөрдө, мисалы үчүн тумар тагынуу ушул сыяктуу бөлүмдөрдү айтты. Ал бөлүмдө бир эрежени айтып өткөнбүз. Кичинекей ширктин билүүнүн жолдорунан бир эреже эмне? Чыныгы себеп болбогон нерсени, бирдекени себеп кылуу, ишенүү ширк деп айтканбыз, а? Мисалы үчүн бир тумарды же колуңа жип тагынып алган болсоң, ошону ооруну кетирет, оорунун кетүүсүнө, баленин кетүүсүнө себеп болот деп тагынган болсоң, ал чынында себеп эмес дедик. Ошол тагынган болсоң себеп деп, ал ширк болот деп. Анын себептери кандай жол менен тасталат дедик? Эки жол менен, шарият жолу менен, анан тажрыйба менен, туура тажрыйба менен деп. Алар бүт шарттарын алып өткөнбүз. Ошол эреже себеп болбогон нерсени себеп кылсаң, ал кичинекей ширк болот деп айтканбыз. Эми бул бөлүмдөн баштап дагы экинчи бир эреже. Бул эрежелер эмне бизге? Кайсы нерселер ширк болот, ошону үйрөнүүгө жардам берет. Кайсы нерселер ширк болот? Ширкти кантип билебиз деген ошолорду үйрөтөт. Сөзсүз түрдө ушул эрежелерге көңүл буруп үйрөнүшүбүз керек. Ошондо ширкти жакшы билебиз. Ширкти билбесең эмне? Ширкке түшүү коркунучу болот. Билбеген абалда ширк кылып алабыз да. Бул бөлүмдө айтып жатат. Бабу ма жа фи зәбхи ли гайриллах. Аллахтан башкага курбандык чалуу бөлүмү, ошол жөнүндө келген өкүмү, ошонун коркунучу жөнүн баяндаган өкүмү деди. Бул бөлүмдөн бир негиздүү эреже алабыз. Бул эреже кандай? Кайсы бир амал ибадат экендиги тастыкталган болсо, сыйынуу экендигине, Аллах Таалага жакындоо экендиги тастыкталган болсо шариятта, ошону Аллахтан башкага арнаган болсоң, ошол чоң ширк болот. Динден чыгаруучу чоң ширк болот. Түшүнүктүбү? Демек, кайсы бир амал ибадат деп тастыкталган болсо болду. Ошону Аллахтан башкага, ал периште болсо дагы, пайгамбар болсун, оолия болсун, таш болсун, бут болсун, кимге арнасаң дагы ал чоң ширк болот. Не себептен? Анткени ал ибадат Аллахтын гана акысы, жалгыз Аллахтын акысы. Ага Аллах Таалага башка бирөөнү ошол нерседе шериктеш кылсаң, эмне ширктин майысы эмне? Шериктеш кылуу. Аллахтын деңгээлине башка бирөөнү көтөрүп теңдеш кылуу. Демек, ибадат дегенди, кайсы бир амалды ибадат экенин билсек болду. Ошол жалгыз Аллахка арналыш керек. Бул нерсеге далилдерден биринчиден Аллах Таала Куранда айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля ия". Раббыңар эмне? Жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылууңарды өкүм кылды, буйрук кылды дейт. Жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылууңарды. Башка аятта айтат: "Кул я ахлал китаби таалу иля калиматин саваин байнана ва байнакум алла нa'буда иллаллах ва ла нушрика бихи шай'a". Пайгамбарыбызга буйрук кылып айтат: "О Мухаммад, айткының ахли китапка, ахли китап ким? Жөөттөргө, насранилерге айткың. Келгиле дейт. Силер менен биздин ортобузда окшош болгон бир сөзгө келейли. Ал сөз эмне? Жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылайлы, Аллахка эч бир нерсени шерик кылбайлы" деди. Демек, бул ибадат, бул эки аят эмнени түшүндүрөт? Ибадат жалгыз Аллахтын гана акысы экендигин. Ага кайсы бирөөнү шериктеш кыла турган болсоң, анда чоң ширк болот. Эми ибадатты Аллахтан башкага арнасаң, чоң ширк болот экендигине далилдерден Аллах Таала Куранда айтат: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Кимде-ким Аллахтан башкага сыйынган болсо дейт, анын эч кандай далили жок дейт. Жана анын эсеп кысабы Аллахтын жанында, Аллах Таала чынында кафирларга ийгилик бербейт. Кафирлар ийгиликке жеткизбейт деди. Демек, бул аятта Аллахтан башкага сыйынган, ибадат кылгандарды кафир деп атап атат. Аллахтан башкага сыйынган. Ал Аллахтан башкага сыйынууда бир жакшы түшүнүктү түшүнүп алышыбыз керек. Кээ бирлер ойлойт, Аллахтан башкага сыйынба десең, Аллахтан башкага сыйынуу деген түшүнүктү сөзсүз түрдө кафир болуп, анан бутка сыйынып кетсең, Иса пайгамбарга сыйынып кетсең, христиандар деп. Же башка бир нерсеге сыйынып кетсең, ошондо Аллахтан башкага сыйынган болосуң. Мен мусулманмын деп, Аллахка сыйынам деп жүрүп, бирок арасында ширк кылып койгондорду анан Аллахтан башкага сыйынуу деп түшүнүшпөй калат, да? Түшүнүктүбү? Чынында Аллахтан башкага сыйынуу, сен мусулманмын деп айтасың, 5 мал намаз окуйсуң, орозо кармайсың, зекет бересиң, бирок ошол эле учурда кээ бир амалдарды Аллахтан башкага арнап койсоң, анда ошол
ширк кылган болосуң. Чоң динден чыгаруучу ширк амал кылган болуп эсептелет. Ошол нерсени түшүнө алышпайт көпчүлүк адамдар. Аллахка сыйынайлы таухид десең, Аллахка да сыйынып атпайбызбы? Аллахтан башка кимге сыйынып атабыз? Биз эмне кафир болуп кеттикпи деп ошол сыяктуу айтат да. Туура, биз Аллахка сыйынабыз деп айтабыз баарыбыз. Жалгыз Аллахка сыйынабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад биздин пайгамбарыбыз деп айтабыз. Ислам динибиз деп айтабыз. Бирок ошол ширктин түрүнү билбегендиктен, ибадаттын түрлөрүн билбегендиктен кээ бир амалдарды Аллахтан башкага, Аллахтын аксына арнап коюп атабыз. Ошону менен чоң ширкке түшүп калып атат. Түшүнүктүбү? Ошол нерсени көпчүлүк адамдар билбейт. Демек бул жерде эреже эмне? Кайсы бир амал ибадат экендиги шариятта тастыкталган болсо, ошону Аллахтан башкага арнаган болсо, ошол чоң ширк болуп эсептелинет. Түшүнүктүбү? Эми биз ибадатты каяктан билебиз? Bir amalды ibadat ekendигini кантип билебиз десе, ибадат экендигини билүү үчүн эгерде Аллах Таала же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куран сүннөттө ошого буйруган болсо, ушул амалды аткарууга буйруган болсо, демек Аллах Таала ошону жакшы көрөт. Ошол ибадат болот. Же болбосо ошону имандын бутактарынан, ушул имандан деп айткан болсо, мисалы үчүн ат-тахур шатрul иман, тазалык бул эмне? Имандын жарымы деди, ушул сыяктуу имандан кылган болсо кайсы бир амалды. Же болбосо эмне? Ошол бир амалды кылган адамдарды мактаса, ошолорду кылган адамдарды мактаса, же кайсы бир амалдын соону баяндаган болсо, кыяматта кимде ким ушуну кылган болсо, ага ушундай сооптор деп баяндаган болсо, ошол амалдардын бардыгы ибадат болуп саналат. Ошол амалдардын бардыгыны жалгыз Аллахка гана арналыш керек. Аллахтан башка эч кимге арналбаш керек. Эми ошол эрежеге түшө турган ибадаттардан көпчүлүк адамдар ушул нерседе ширкке түшө турган амалдардан бул курбандык чалуу, кан чыгаруу. Ушул бөлүмдөн айтат. Биринчиден Аллахтан башкага курбандык чалуу деди. Таухид китебинде курбандык чалуу дегенде кандай максатты айтат? Жөн эле кан чыгарып сойсоң, конокой сойсоң, ошолор баары киреби кирбейби дегенде Таухид бөлүмүндө курбандыктан максат эмне? Бирөөнү улуктоо иретинде этти максат кылбастан кан чыгаруу ушул ибадат, ушул максат кылынат. Кимде ким ошону кайсы бир затты улуктап, кайсы бир адамды, олияны же болбосо Аллах Тааланы улуктаган иретинде Аллах Таала үчүн кылган болсо, ошол ибадат болот. Мындайча айтканда, бир жандыктын каныны чыгарып, ошо каныны чыгаруу максатта каныны чыгаруу менен ибадат кылуу, Аллахты улуктоо. Бул бардык диндерде бар бул. Кээ бирки диндерде мисалы үчүн адамдарды курбандык кылгандар бар, мисалы үчүн бут парастык башка эмелерде кандайдыр бир күнү келсе, ага эмне ошонун бутту улуктоо иретинде жандыктарды курбандык кылат, кээ биркилер адам курбандык кылат, ошол сыяктуу ар кандай ишенимдер бар да. Бул ибадат ислам дининде да бар. Биз Аллах Тааланы улуктап, жандыктардын канын чыгарып ибадат кылабыз. Бул ибадатта эт максат кылынбайт. Негизинен эт эмес. Не бир жандыктын жаныны чыгарып, каныны чыгарып, ошону Аллах Тааланы улуктоо. Түшүндүңбү? Аллах Таала Куранда айтат: "Ла яналлаху лухумуха ва ла димауха, валакин яналуху тақва минкум." Аллах Таалага эмне? Силердин курбандыгыңардын каны дагы, эти дагы жетпейт дейт. Бирок эмне? Силердин таквачылыгыңар, Аллахты улуктап аткан таквачылыгыңар жетет dedi. Демек, курбандыктан максат эмне? Аллахты улуктап, кан чыгаруу. Мисалы үчүн, Курбан айтта биз Аллах Тааланы улуктап, курбандык кылуу кээ бир адамдар важип дейт, кээ бирлер бекемделген сүннөт деп айтат. Курбандык кылганда биз эмне кылабыз? Ал жерде негизги максат ошо курбандыктарды союп кедейлерге таркатуу эмес. Негизги максат ошол күнү жер жүзүндө канчалык деңгээлде жандыктардын жанын кыйып, каныны чыгарып, Аллах Тааланы улуктоо. Ошол максат. Аны бардык эттерди курбандык кылып чалынгандан кийин ит жеп кетсе да, башка кылып кетсе дагы ал ибадат туура болуп эсептелинет. Түшүндүңбү? Ал эми эт максат болгон болсо, анда эсеп болбой калат анда. Курбандыктан максат ошондой, жандыктын жаныны чыгарып, каныны чыгарып, Аллахты улуктоо үчүн. Аллахым, мына сен үчүн биз ушунча жандыктын жанын кыйып, канын чыгарып атабыз деп, Аллахты улуктоо үчүн. Ушундай максатта кимде ким Аллахтан башкага арнаган болсо, ошол дагы чоң ширк болот. Мисалы үчүн, жиндерге, бакшыларга,
же оолияларга арнап чыгарган болсо, бир мазар ээлерине барып чыгарган болсо, ыйык жерлерге барып чыгарган болсо, анда эмне ал дагы чоң ширк болот. Эмне себептен? Курбандык бул жалгыз Аллахка арналыш керек. Бул ибадат. Аны Аллахтан башкага арнасаң, ал чоң ширк болот. Демек, ширк боло турган түрү ушул эле сүрөттө болот. Мисалы үчүн, Аллахтан башканы улуктап, Аллах сыяктуу кылып улуктап кан чыгарсаң, ошого арнап, ошондо ширк болот. Түшүнүктүбү? Ал эми курбандыкты, жандыкты сойгондо эт үчүн сойсоңчу, мисалы үчүн, конок үчүн бир коногуңду сыйлап, урматтап, кой сойсоң, бул ширк болобу, ширк болбойбу? Бул ширк болбойт. Бул жерде эмне? Сенин максатың жандыкты өлтүрүп кан чыгаруу, улуктоо эмес. Сенин максатың ошону адал менен союп, эмне? Коногуңа тартуулоо. Бул ширк эмес, бул ибадат бөлүм, бул ибадат ошол башка жагынан келет. Сен конокту сыйлаганың ибадат болуп эсептелет. Түшүнүктүбү? Сен конокко сыйынып аткан жоксуң. Же аны улуктаган иретте союп аткан жоксуң. Сен эмне? Аны сый урмат иретинде ага этти тартуулайын деп союп атасың. Бул ширк эмес. Дагы бир сүрөтү бар. Бул бидат болот. Курбандык ширк эмес, бидат болот. Мисалы үчүн, бир адам мен Аллах Тааланы улуктоо иретинде курбандык кан чыгарам десе, бир жандыктарды союп кан чыгарам десе. Бирок ушуну мен тиги Сулайман тоого алып барып сойсом, ошондо жакшыраак болот экен десе, же бир мүрзөнүн алдыга алып барып сойсом, ушул жакшыраак болот экен десе, ал эмне? Ошол ибадатты бир жерге чектеп, ошол жер жакшыраак деген үчүн бул бидатка түшүп атат. Шариятта жок да. Тиги Сулайман тоодо курбандык кылсаңар, ошол жер жакшыраак болот деген. Же тиги оолиялардын мүрзөсүнүн жанында кылсаңар, ал эмне? Жакшыраак болот деген жок. Бул бидат жана василатун иш-ширк дейт. Ширкке алып баруучу жолдордон бул. Ошол баланча оолиянын мүрзөсүнүн жанында сойсоң жакшыраак, бирок мен ал оолияга арнабайм, Аллахка арнайм, бирок ошол жерде соем деп, кийинирээк эмне? Шайтан аны ошо оолияларга арнатканга алып барат. Бул ширкке алып баруучу жолдордон. Түшүнүктүбү? Бул биринчи түрү ибадат Аллахка гана арналат, улуктоо иретинде Аллах Таалага сойсок. Экинчи түрү эмне? Ширк болгон ирети ошондой эле сүрөттө Аллахтан башкага арнасак, ал ширк болот. Үчүнчү сүрөтү Аллах Таалага арнайбыз, бирок бир жерлерди чектеп алып барсак, бул эмне? Бидат болот. Андан кийин дагы бир сүрөтү бар. Мисалы үчүн, кээ бир урп адаттарда болушу мүмкүн, кээ бир жерлерде бар. Жашаган жерге бир чоң адам келип калса, мисалы үчүн президент келип калса, чоң бирөө келип калса, жандыгыны алып чыгышып туруп, ошонун көзүнчө кан чыгарып союшат. Түшүнүктүбү? Муну эки сүрөттө кылышат. Ошонун көзүнчө кан чыгарып сойгондо, биринчиси ошону тазым жана улуктоо иретинде кылышат. Бул кээ бирки жанагындай башка диндеги же туура эмес ишенимде жүргөндөрдө болушу мүмкүн. Алар ошонусуну ыйыкташып, ошо өздөрүнүн падышасын ыйыкташып, ошого арнашып кан чыгарышат, бул чоң ширк болот. Экинчи сүрөтү, ал аны ыйыктап ага сыйынуу иретинде эмес, бирок берешендигини көрсөтүп, баягы өздөрүнүн берешендигини көргөзүп, сый урматыны көргөзүшүп, сага ушундай союп атабыз деп көзүнчө союусу жандыкты. Бул ширк эмес, бул урп адаттардан болуп эсептелет, конок сыйлоочу. Бирок алымдар айтышат, бул дагы жакшы эмес, ачык ширк, арам деп ачык айта албасаң дагы, эмне? Ошо ширкке, арамга алып баруучу жолдордон да. Түшүнүктүбү? Ушул курбандык жөнүндө кыскача өкүмдөрү ушундай. Андан кийин эгерде жөн эле өзүңө эт үчүн сойсоң, үйүңө, конок үчүн сойсоң, булардын өкүмү мубах, кээде важип болушу мүмкүн, кээде сүннөт болушу мүмкүн. Эми бул бөлүмдө келген далилдерди окуйбуз. Аллах Таала айтып жатат. Биринчи далил: "Ва каулиллахи таала, кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин, ла шарика ла." Айткының о Мухаммад, не? Албетте менин биринчиден намазым, жана курбандыгым, жана жашоом жана өлүмүм жалгыз аламдардын Раббысы болгон Аллах Таалага гана арналат. Аллах үчүн гана болот деди. Мына мусулмандын абалы ушундай. Таухид деген ушул. Мусулмандын ар бир кыймыл аракети жалгыз Аллахтын разылыгын көздөгөн абалда болуусу. Ушул таухид. Кимде ким өзүнүн жүрөгүнө, жашоосуна ушул нерсени орното турган болсо, ушуну орундатып, ушуга амал кыла турган болсо, ал чыныгы бактылуулукту тапкан болот. Көпчүлүгүбүз да ушул нерсени түшүнөбүз, билебиз, бирок жүрөгүбүздө эмне? Башка нерселер. Жүрөгүбүзгө дүйнөнүн камы кирген. Жүрөгүбүзгө бир
бирөөлөрдүн ыраазы кылуу камы кирип калган. Ушул сыяктуу ар кандай камдарды киргизип алганбыз. Кимдин камы? Эртең менен тургандан кечке чейин Аллахты ыраазы кыла тургандай иш кылсам. Ал бардык ишин Аллахты ыраазы кыла тургандай иш кылсам десе, кээ бирлер ойлойт да, анда эртеден кечке мечитте отура бериш керекпи депчи. Жок, андай эмес. Эртең менен тургандан баштап, эртең менен турганда эмне? Аллах Тааланы зикир кылсам, сүннөттө келген зикирлерди кылсам, Аллах Таала сооп берет, мага ыраазы болот. Эртең менен туруп эмне? Даратымды алсам, даратканага киргенде зикир, чыкканда зикир, даратым алганда зикир, ал намазымды окусам, намаздан кийин зикирлеримди кылсам, эмне? Аллах Таала менден ыраазы болот деп, ошол амалдар менен баштадым. Андан кийин эмне? Жумушуңа баратасың. Эркек киши болсо эмне? Мен адал менен рызкы табып келип, үй бүлөмдү багууну Аллах Таала мага милдет кылган. Ушуну жүктөгө мен ушуларды бирөөгө эмне көз каранды кылбастан, камсыз кылсам, барып иштесем, чынчыл болуп иштесем, алдабасам, Аллах Таала баары менден ыраазы болот деген ниет менен кылсаң, эмне? Сенин ар бир кыймылың Аллах үчүн болот. Түшүндүңбү? Бирөөгө кошунаңа жакшы мамиле кылсам, көчөдө бирөөлөргө жакшы мамиле кылсам, көчөдө баратканда көзүмдү, оозумду, тилимди баардыгымды арамдан сактасам, Аллах Таала ыраазы болот деп кылсаң, эмне? Жашооңдун баардыгы Аллахтын ыраазылыгы үчүн болот. Ушул аятта айтып атат, менин жашоом дагы, өлүмүм дагы Аллах Таала үчүн ла шарикале, ага эч бир шерик жок деди. Демек бул жерде намаз дагы, бул аятта кандай далил болуп атат? Намаз ибадат. Ошондой эле курбандык дагы ибадат, жалгыз Аллах үчүн болсун деп атат. Ага эч бирөөнү шериктеш кылбагын деди. Эгерде биз ушул эле аятка амал кылып, ушундай аятта келгендей жашообуз дагы, өлүмүбүз дагы жалгыз Аллах үчүн кыла турган болсок, бул адам чыныгы бактылуу болот. Жүрөгүндө ушундай тынчтык келет, бейпилдик келет. Бирок муну орундатыш оңой нерсе эмес. Бул адам баласы компьютер сыяктуу болуп, кой өзүмдү настройка кылайын деп туруп, бир формат кылып настройканы киргизип койсоң, ошо менен кете бере турган эмес да адам жүрөгү. Адам жүрөгү күнүнө 100.000 жолу нары бери өзгөрөт. Кайсы нерсени уккан болсоң, кайсы нерсени көргөн болсоң, ким менен жүргөн болсоң, кандай нерсе менен жүрөсүң, ошонун баардыгы адам жүрөгүнө таасир бере берет. Ошон үчүн адам эмне? Өзүнүн жүрөгүнү ушул нерсеге тарбиялай турган себептерди кылыш керек. Ушул нерсеге. Эртең менен турдуң, зикирлериңе, сүннөттө келген зикирлериңе бекем бол, Куран окууга бекем бол, Курандын тафсирлерине ой жүгүрткөнгө бекем бол, көп дуа кыл, жакшы салих досторду тапканга, сени Аллах Тааланы эстете турган досторду тапканга, илимге кичине болсо дагы убактыңды бөл. Ушинтип адал жол менен ниетиңди оңдоп, ар бир амалыңда күрөшүп оңдоп турсаң, ошондо ошол нерсеге жетесиң. Бирок бул оңой нерсе эмес. Себеби жашоодо башынан аягына чейин ушул нерседе эле сыналабыз. Аллах Таала Куранда айтат: "Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала." Аллах Таала дейт, өлүм менен жашоону жаратты дейт. Не себептен дегенде, силердин ичиңерден кайсы бириңер эң жакшы амал кыласыңар, ошону сынаш үчүн деди. Бул аяттын тафсиринде Фудайл ибн Ияд айтат: эң жакшы амалдан максат эң ыхластуу жана эң туура болгон, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайыктуу болгону деди. Эң ыхластуу деген эмне? Жалгыз Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн абалда жүрөсүң жашооңда. Жана ошол амалдарыңды акылга салып, ар жактан эле алып үйрөнбөстөн, пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн үйрөнүп кылсаң, мына ушул нерседе сынаш үчүн биз жаралдык. Табиин Абул Али айтат: "Калиматани юсалу анхал аввалуна вал ахарун." Эки нерседен адамдардын башынан адам атадан баштап кыяматка чейин келген адамдар эки сөздөн суралат дейт. Маза кунтум табудун? Силер кимге сыйынат элеңер? Кимге сыйындыңар деген. Жалгыз Аллах үчүнбү жашоодогу максатыңар? Же башка максаттар кирип кеттиби? Жалгыз Аллах үчүн. Экинчиси, фамаза ажабтумул мурсалин? Пайгамбарларды кандай ээрсидиңер? Пайгамбарларга кандай жооп бердиңер деген. Ушул эки сөздөн суралат. Демек биз ушул нерсени эле кыла турган болсок, мына бул дүйнөдөгү, ахиретте дагы бактылуулук чыныгы кирет. Бирок бул оңой эмес, адам баласы ар дайым ушуга аракет кылып күрөшүш керек. Экинчи аят Аллах Таала айтат: "Фасалли ли раббика ванхар." Раббың үчүн намаз окугун жана Раббың үчүн курбандык кылгын деди. Бул аятта дагы эмне болуп атат? Жалгыз Аллах Таала үчүн. Аллах Таала буйруп атат. Биз айттык, ибадатты каяктан билебиз? Ибадатты Аллах Таала эгерде бир нерсеге буйруган болсо, ал ибадат экенин билебиз. Бул жерде намазга жана курбандыкка буйруп атат. Демек намаз дагы курбандыктан ибадат болгондон кийин аны жалгыз Аллах Таалага арнаш керек. Кийинки далил. Ан Али радhiyallahu anh قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات.
Али радиаллаху анху риwayat кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага 4 сөз айтты дейт. Алар ушундай деди. Ла'аналлаху ман забаха ли гайриллах. Биринчиси, kimde kim Allah'tan başka kurbanlık çalgan bolsa Allah'ın lanatı bolsun dedi. Allah'ın kargışı bolsun dedi. Lan degen ne? Lan degen kargış degen alınlar aytat bu el ibadu an rahmetillah. Allah Taala'nın rayımduluğundan kugulusu. Allah'ın rayımından alıstosu. Çünkü uşul Allah'ın rayımından alısto iki türlü bolot. Birincisi kulli dep koyat. To'liq Allah'ın rayımından quruq aloosu. Bu ne? Kafirlarga bolot. Kimde kim kafirlik kılgan bolsa, Allah'ka kafir bolgan bolsa, al Allah'ın rayımından to'liq quruq alıp. Al endi ekinchisi bolsa, to'liq emes, juz dep koyat, bir bölügü. Allah'ın rayımının bir bölügünden quruq algan. Al ne? Günökör adamlar günөөsüne jarasha. Buzuq adamlar kişineke şirk kılgan bolsa, oşonday adamların bardygy kafirlikten tömön bolgan, şirkten tömön bolgan günöler ne? Allah'ın rayımından oşonçoluk dengelde alıştaşat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yerde kargap atat. Bu yerde alınlar aytat iki manida. Je kavar eretinde çınında Allah Taala ne Allah'tan başka kurbanlık kılganlarga kargış aytты degen manida, je bolbosa Peygamberimizin duası manida. Peygamberimiz aytып atat, Allah'tan başka kimde kim kurbanlık kılsa aga Allah'ın kargışı bolsun dep dua kılgan maksatda. Ekөө teң kayсы manida bolbosun, bul jaman korkunучтуу nerse. Çünkü uşul jeri dalil bolat. Ekinci söz ne dedi? La'anallahu men la'ana validayhi. Ekincisi kimde kim atenesini, öz atenesini kargan bolsa, Allah'tan aga kargışı bolsun dedi. Öz atenesini kargoo kanday bolot degende, öz atenesini kargoo ar kanday söz menen. Аны sögüşü mümkün, tilde jaman söz menen tildeş mümkün. Söz söyle kargış bolsun degen söz emes. Atenesini көңүлүнө ortatırgan sögүү, oroy söz bары kiret. Жана ошондой эле алымдар айтат, öz atenesini kargoого kayсы nerse kiret? Başka biröөлөрдүн atenesini sögүү, anan al ugup turup sana жооп беретинде senin ateneni sögүү. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşonda hadiste aytkanda sahabalar surашты. Kantip adam özün atenesini sögöt degende, al aytты, al biröөнүn atenesini sögöt, anan al bul atenesini sögöt. Munun atenesini sögöt, oşol atenеңди sögүү болуп, каргоо болуп эсептелинет dedi. Себеби sen oşol nersege sebep болуп атасың. Oşo atenenge kargış alıp kele atasın başka biröөлөрдөн. Atenenge sögүү uktуруп атасың oşo başka biröөлөрдөн. Demek ateneni tilдөдөн, алар ороy тирүүдөн, жана ошондой эле бирөөнүн atenesini sögүүдөн өтө сак болуш керек. Бул эң жаман иштерден. Üçüncüsü, la'anallahu men awa muhdisen. Üçüncüsü ne? Kimde kim bir жаңылык киргизген, bidat киргизген адамга жардам берсе дейт. Бул жерде алымдар muhdis дегенде эки майында айтышат. Биринчиси динге киргизилген bidatчы. Динге bidat киргизген болсо, динге жаңылык киргизген болсо, динде жок бир амалдарды киргизип ушул динден деп аткан болсо, ошол адамга жардам бергенге Аллахтын каргышы болсун dedi. Элестетиң, ошого жардам бергенге Аллахтын каргышы болсун деп атат. Ал эми ошо бидатты өзү киргизген адам абал кандай болот? Анан экинчи майысы болсо, бардык ошо динде эмес, дүйнөлүк иштерде да мусулмандардын иштерине жаңылык бир зыян келе турган нерселерди алып келген, бир жамандыкты таркаткан адам болсо, ошого жардам берген болсо, ошонун Аллахтын каргышы болсун деген майында. Төртүнчүсү болсо айтат, la'anallahu men gayyara manaral ard. Жана кимде ким чек араларды, жердеги өлчөнгөн чектерди өзгөрткөн болсо, ошого Аллахтын каргышы болсун dedi. Бул деген чек ара деген эмне? Кошунаң менен үйүңдө жериң бар, өлчөнгөн экөөнүн чеги бар. Забор тосулган эмес. Сен эмне забор тосуйын деп атасың дагы, кичине 2 метр нары жылдырып койгон болсоң, ошондой адамдарга Аллахтын каргышы болсун. Кандай болбосун, бирөөнүн акысына кирип, чегине кирип, жериңди өзгөртүп, кошуп, ушундай кылып алган, чоңойтуп алган, ушул Аллахтын каргышы болсун дейт. Азыркы күндө бул өтө көп адамдардын ичинде. Ушуга ошол хадистерди элге таркатыш керек. Чынында ал нерсе менен эмне? Sen ошол жерди алышың мүмкүн. Кыйтырлык кылып атып, тигинин жерине 2 метр, 3 метр кирип алышың мүмкүн. Ал билинбей калып кетиши да мүмкүн да. Бирок өмүр бою ал жериңден пайдаланбашың да мүмкүн. Пайдаланбай өтөсүң. Просто 2 метр кеңирээк болуп калды. Кыяматта башыңа бале болот. Сага бул дүйнөдө Аллахтын каргышы болуп атат. Жана кыяматта ошол тозокко кирүүңө себеп болот. Аллах Тааладан адам коркуш керек ушундай нерселерди кылууда. Бул сахih hadis, İmam Muslim rivayet kılgan sahih hadis. Yeni hadis, وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Tariq ibn Şihab degen sahaba rivayet kılıb atat.
Бұл кичинекей кийинки кичине сахабалардан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Дахалал джанната ражулун фи зубабин ва дахалан нара ражулун фи зубаб." Bir kişi bir çımın себептүү бешке кирди дейт. Дагы bir kişi bir çımın себептүү тозокко кирди дейт. Калу ва кейфе залика я Расулаллах. Алар сурашты: "Ey Аллахтын элчиси, бул кандайча?" деп сураганда, "Кала марра ражулани ала кавмин лахум санамун ла яджузуха ахадун хатта юқарриба лаху шай'a. Фақала ли ахадихима қарриб." Эки киши бир коомдун алдынан өтүп кетип атышты дейт да, эки мусулман киши. Анан алар бутпарастар болчу. Ошол бутпарастар ал экөөнүн кармабакчылыгын биздин жаныбыздан өткөн адам сөзсүз түрдө эмне биздин мына сыйынган бутубузга бирдеке курбандык кылып өтүш керек деди. Сөзсүз түрдө эмне курбандык чалыш керек деди. Болбосо ал жерден өткөрүшпөйт, өлтүрүшөт. Фақала ли ахадихима қарриб. Алардын бирөөсүнө айтты: "Кана курбандык чал" деди. Ал айтты: "Кала лейса айнди шайун қарриб. Менде бир курбандык кыла турган эч бир жандыгым жок, эчтеке жок" деди. Калу лаху қарриб ва лаху зубабан фақарраба зубабан фахалла сабилаху фадахала ан-нар. Ал не? Ага айтышты: "Эчтекең жок болсо бир чымын болсо да курбандык кыл" деди. Анан ал не бир чымынды жан кан чыгарып курбандык кылып койду. Аны кое беришти. Өлтүрүшкөн жок, кое беришти, бирок ал тозокко кирди дейт. Бул жерде алымдар айтат, бул деген себеби мукрах болсо, мисалы үчүн бирөө мажбурлап кылдырып атса, өлтүрөм деп кылдырып атса, ал өкүмү башка да, шариятта эмне кечиримдүү. Бул неге өлтүрөбүз деп атса да бул кечиримдүү болгон жок, тозокко киримине себеп болду дегенде, алымдар айтышат, бул жүрөгүнөн аны эметкен жок. Жүрөгүнөн четке каккан жок. Макул курбандык кылсам кылып коеюн деп, ага макул болду. Ошол себептен не бул кечиримдүү болгон жок. Ва калу лил-ахар қарриб. Экинчисин айтышты: "Сен да курбандык кыл" дегенде, фақала ма кунту ли уқарриба ли ахадин шай'ан дуна Аллахи азза ва жалла фадарабу унуқаху фадахала аль-жанна. Раваху Ахмад. Экинчисин айтты: "Сен да курбандык кыл" дегенде ал айтты: "Мен Аллахтан башка эч кимге курбандык кылган эмесмин. Эч качан Аллахтан башкага курбандык кылбайм" дегенде анын башыны кылыч менен чабышты. Ал өлдү, бирок бешикке кирди дейт. Түшүнүктүбү? Бирок бул хадисти алымдар даиф деп айтышкан, бирок маанисинен жалпы мааниси ошондой маанинде. Аллахтан башкага кимде ким курбандык кылып, ошого ыраазы болуп курбандык кылган болсо, ал чоң ширк болуп эсептелинет. Азыркы күндө бизде кандайча Аллахтан башкага курбандык кылуу болот? Аллахтан башкага курбандык кылуу биздин элдин ичинде көп болгон кайсы сүрөтү? Эң эмеси бул эмне? Касыйдачы, бакшы, көз ачык, табып дегендер. Ошолор элди Аллахтан башкага курбандык кылууга буйруйт. Көбүнчө бакчылар. Не кылышат? Ооруп барган болсо, паланчы жерге барып, кара тоок союп ке, кара улак союп ке. Анан ошол жерге барып кан чыгарып кел дагы, ошонун терисин алып кел же ошонун этинен алып келип туруп монтип биш дейт. Бул жерде эти, териси эчтекеси максат эмес. Алардын максаты эмне? Негизинен ошол жерге барып, ошол жинге, шайтанга арнап кан чыгартуу. Түшүндүңбү? Ушул нерсе элдин арасында көп азыр. Bir ооруп калган болсо, жаш bir улакты, кара улакты паяланчы жерге барып союп кел дейт да, анан терисини бутуңа оройбуз, же болбосо ошонун этинен мындай кылып тамак кылып берем деп табып сыяктуу болот, бакшы сыяктуу болот. Ошолордун баардыгы эмне? Ал негизги максаты Аллахтан башка курбандык кылдыруу. Алар эмне? Бакшылар, жиндер ошо кызмат кылышат, качандыр ошолорго ибадаттардын айтылган болсо, качан ширк кыла турган болсо, ошондо кызмат кылышат. Аллах Таала баарыбызды ширктин чоңунан да кичинесинен да алыс кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайрил халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.